тағысында улуу күн болуп отурат туугандар. Кыргыздын 7 дубатынан эл келди. Башыбыз кошулду, ынтымакты жолун баштадык. Ушул жерге ушул 30 уулдун Адилине Тагайдын Налгы Жебистин журту келди. Калптарында 8 ата сол элибиз келди. Келер күчтүктөн, баткен оштон, олдуруу байлыгы сол ичкилик журтубуз келди. 40 уруу болуп кошулуп, 40 уруунун туусу Кожомкул атабыздын сарайынын үстүнө көтөрүлдү. Биз бүгүн аталардын жолун баштоого ошонун тушоосун кесип отурабыз туугандар. Мен бүгүн кайрылуумдун маселеси Кыргыздан Элешим деген кан чыккан. Элешим байыркы Кыргыздын эски жолун алып берген. Мына ошондой эски жолду бүгүнкү заманбап турмушубузга киргизген келдик туугандар. Ошол жолду баштайбыз деп келдик туугандар. Кыргыз улуу эл болобуз. Кыргыздын жылдызы дүйнөгө жанар мезгили келди туугандар. Биз бүгүн Манас атабыздын жомогун кайрадан улар мезгил келди туугандар. Туугандар, ушул 2 айдын ичинде Кыргыздын бардык 7 дубанынан ушул манифестти колдоого кол чогултулду. Кыргыздын тартымында болгон эмес, бир программага 100 000 кишинин мөөрү басылган. 100 000 кишинин мөөрү менен басылып, биздин өкмөткө, президентке, Жогорку кеңешке, Улуттук банктын башчылыгына барды силердин мөөрүңөр. Мына бүгүн бул жерде артымда координаторлар отурат. Ушу силер ак жүрөгүңөрдөн ушул жерге келип отурасыңар. Силердин дара жаңар Кудайдын алдында өтө бийик туугандар. Өтө бийик. Мына бүгүн 120 депутатты чакырганбыз. Өкмөтүбүздү баш кылып, Улуттук банктын башчыларын чакырганбыз. Мына кандай деп жерге келдик. Ошол башчылар элдин көзүн карай албай калган үчүн келип калыптыр туугандар. Ошол 100 000 киши мөөр басып берген чечимди ушул чечим чыккыча нечен энелеримиздин бирок биздин өкмөттүн өзгөчө жогорку кеңештин бул чечимди аткарбай коюуга акысы жок. Кеңеш аткарбай турган болсо, анда алардын укум тукумуна доо кетет. Биздин элибиз, аталарыбыз кандай кишилер эле туугандар. Биздин аталарыбыз ак сураса төбө берген, сук сураса бал берген эле.
Mına el bugün ökmöттön surap geldi. Жогорку кеңештен сурап келди. Чечимибизди алып келдик. Жол жобосун бердик. Ошол сурап келгенди кемитпей бергиле, ашырып бергиле, кыргызча көбөйтүп бергиле. Туугандар, мен ушул маселе боюнча ушул кыргыздын бүгүнкү күндө манифестте жол жобосу бар. Ал дүйнөдө эң таасирдүү экономисттер тарабынан бул туура жол деп тастыктаган дүйнөлүк эксперттер бар. Бирок тилекке каршы биздин улуттук банктын башында отургандар, банкирлер бул программаны эмес, бул валюталык башкаруу системасы деген эмне экенин да турмушунда утпагандар экен. Эми биз туугандар маселе мындайча чечилет. Ушул микрофинансылык компанияларга ушу элдин айылдын эли кыйналып аткан 30-36-40%дан алып аткан элдер болгону 15 миллиард карыз. 15 миллиард. 300-200 миллион доллар. Валюталык башкаруу системасына өткөндө тургандар. Биздин улуттук банктын резерви бул кыргыз элинин байлыгы 1 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Ал эми биздин экономикабызда болгон сомдун массасы 60 миллиард. 60 миллиардты бүгүнкү курска бөлсөңөр 73 деген. Болгону 700 миллион доллар болот. Валюталык башкаруу системасы деген канча резерв болсо, ошончо масса акча болуш керек деген система. Демек, биз 75 миллиард сомго акча массабызды көбөйтүп, аны туруктуу бир курста кармап турганга мүмкүнчүлүгүбүз толук бар. Мына 75 миллиардты биздин банк системабызга киргизип, силердин бардык кредиттердин мамлекет сатып алат тургандар, сатып алат. Чечим чыкты. Ел чыгарды бул чечимди. Миллиард керек экен. Кыргыздын 75 миллиард бар экен туугандар. Эми ойлоңуңар. Калган 60 миллиардты каяка коротобуз деп. Биз туугандар Кыргыздын баягы кой үстүндө торгой жумурткалаган заманга апарарга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар туугандар. Кыйналбасаңар туугандар, анда ушул адашкан жолдо дагы жүрө бермексиңер. Эми урматтуу туугандар, мындайда ушул Кыргызстандын бир да району калган жок. 45 райондо байкуш ушул биздин координаторлор, алардын дагы координаторлору айыл-айылдарда буту-бутуна тийбей жүрүп, ушул чын жүрөктөн бир тыйын албай 100 000 колду чогултуп, мына өкмөттүн эшигине тыштап койду мээлерди.
Эми өкмөт бул чечимди кылдыксыз ашыгы менен аткарыш керек. Бизге туугандар, биз бүгүн резолюция кабыл алган жатабыз. Бул резолюцияда көбүн эсеси биздин жогорку кеңешке багытталат. Биздин улуттук банк жөнүндө мыйзамга 1-3-4 өзгөртүү киргизип коеюк деп чыктык туугандар. Биздин жогорку кеңеш бир күндө 10 мыйзамдарды кабыл алып атат. Бирок биз ушу мыйзамды киргизип койгонго 40 күндүк мөөлөт берип атабыз. 40 күндүк туугандар. Бул ашыгы менен берип атабыз. Бул валюталык башкаруу системасына өтүүгө туугандар. Бул жогорку кеңештин чечими жок деле биздин улуттук банктын башчылары өтүп кетсе болмок. Аны 2 сааттык эле жумуш 2 чечим чыгарыш керек. Ал кандай чечимдер? Эртеңден баштап $1.74 менен улуттук банк бардык коммерциялык банктарга туруктуу алмаштырып тургула. Эгер силерге коммерциялык банк $10 миллион алып келсе, ошо 74 курс менен сом бергиле. Эгер сом алып келсе, доллар бергиле деген чечим. Экинчи чечим улуттук банктын, урматтуу туугандар. Бул улуттук банктын резерви менен акча массабыз бирдей болсун деген чечим. Бул жанагы 75 миллиард сомду чыгарып туруп, биздин мамлекеттик 2 банкка салып туруп, силердин карызыңарды сатып алып, кайра силерге ошол акчаны пайызсыз берсин деген чечим. Урматтуу туугандар, бүгүнкү биздин манифесттин ушул мааниси бул биз банк системасын ушу ата жолуна салып койгонго да мүмкүнчүлүгүбүз бар туугандар. Банк системасы пайызсыз иштей турган. Мынакей кыргыз элине айтыңызчы, эмне үчүн сиздерден пайда табыш керек туугандар? Биздин дыйкандар, биздин малчылар коомубузга пайда алып келген эл бул. Алардын Кудай алдында даражасы бийик. Биздин атка минерлер алардын өтүмүн боозун чечкенге да жарабайт Кудай алдында. Адамдарыбыз коомго эмне пайда алып келип атат? Ушул кризис убагында силерге помидорун, сабизин, пиязын, картошкасын, этин, сүтүн, курутун, майын баарын өз наркынан да ылдый сатып атат. Бизди кризис маалында ошолор сактап атат туугандар. Кредиттерди, бааларды кымбат кылып, ошол эле биздин дыйкандарды чоң пайыздык кредиттерди курутуп атат туугандар. Ошондуктан туугандар, биз бул банк системасына байыркы аталарыбыздын жолубузду киргизишибиз керек. Келгиле биздин коммерциялык банктар, келгиле биздин микрофинансовый компаниялар атайын ата жолу деген депозиттерди ачкыла. Мен сиздерге айлыгымдан бир 10 000 сом депозитке салайын 10 жылга ушу кыргыз эли үчүн деп. Дагы байлар салсын. Пайызы жок мен мына кыргыз эли үчүн деп. Мына ошолордон кыргыздын мыкты чыкма ишкерлери пайдаланып, коомго пайда алып келсин. Пайызы жок кредиттерди узак мөөнөткө алып. Мына ушуну ата жолу дейбиз туугандар.
Туугандар, ушул бүгүнкү күндө эл кыйналып, баягы айтат го, бетери кетет, бел калат, беттер кетет, эл калат деп. Биз ар дайым кыргыздын мыктылары, баягы эр жегит, эл четинде жол дедик. Бүгүнкү күндө жол биздики, бийлик эмес, бектер эмес. Бүгүнкү күндөгү биздин жол өзүбүз. Биз өзүбүздү өзгөртүшүбүз керек. Ушу ата жолуна салышыбыз керек өзүбүздү. Бийик максаттарды, жүрөгүбүздө көкүрөктө максаттарды бийик алышыбыз керек. Биз ушул 24 жылдан бери байлыкка, ар нерсеге артынан жүгүрдүк. Мына ошонун артынан бакыт таптыңарбы айткылачы. Ошо байлыктын артынан жүгүрөм деп ден соолугуңардан айрылдыңар. Балдарыңар кетти алгас жака. Ошо кредиттерди төгөм деп кыйналган элде. Мына ошол көкүрөгүбүздө жакшы нерселерди, материалдык эмес, бул кыргыздын көкүрөгүндө байлыкты көбөйтөйүнчү туугандар. Биз кыргыз акчага кул болуп калдык. Мына бул программа манифест, бул ата жолу программасы. Бул кыргызды ушу колдуктан, акчага болгон колдуктан азаттыкка чыгаруу жолу туугандар. Ошон үчүн жаштар үйлөнгөндө айтабызбы, алдыңарды бала бассын, артыңардан дөөлөтүңөр ээрчип жүрсүн деп. Кыргызды байлык өзү ээрчип жүрүшү керек туугандар. Мына ошол жолго түшүү программасы бүгүн ушул манифестти колдоп келдик туугандар. Ушул манифестти бекитип, ушул Кожомкул атабыз, Калдайган Баатыр атабыздын атын алып жүргөн сарайдан ушул жолдун тушоосун кезип берейик деп чыктык туугандар. Мындан башка жолубуз жок. Башка жол жок туугандар. Ошондуктан биз Жогорку Кеңешке жана Улуттук банкка, биздин өкмөтүбүзгө ушундай талаптарды коюп атабыз. Азыр уруксат берсеңиздер, мен ошол манифесттин чечими резолюцияда, ошо элдик жыйындын, ошо 100 000 киши мөөр баскан чечимдин резолюциясы ошо жерден окуп берип коеюн. Кыргызстандагы насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын, элдик жыйынынын резолюциясы. 2015 жылдын 28 декабрында насыя алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылынын ошол күндөрү каттап Кыргызстандын региондорунда манифест менен тааныштыруу, талкуулоо, колдоо жана ишке ашырууга кол жооптуу кампаниясы өзгөчө айыл-айылдарда манифест элдин калың катмарынан колдоо тапты. Жалпы Кыргызстан боюнча 100 000ден ашуун кол чогултулуп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтык жана райондук ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрү аркылуу жөнөтүлгөн манифесттик колдоо каттарын жана талаптарын Кыргыз Республикасынын президентине
Жогорку Кеңешине, өкмөтүнө жана Улуттук банкына тапшыруу вазифи бүттү. Бүткүл Кыргызстандын элинин 100 000 мөөрү басылган чечимин Кыргызстандагы жалпы райондордон Бишкек жана Ош шаарынан келген ыйгарымдуу элдик өкүлдөрүнүн катышуусунда бүгүнкү салтанаттуу элдик жыйын менен төмөндөгү сунуш талаптарды расмий бекитебиз. Манифестте белгиленген Кыргызстандын акча системасын реформалап, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы валюталык башкаруу валюталык режимине өтсүн. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул талапты Жогорку Кеңештин күн тартибине киргизсин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык башкаруу режимине өтүүгө тийиштүү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө мыйзамга, микрофинансылык уюмдар жөнүндө мыйзамга, банктар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн атайын убактылуу депутаттык комиссия жана жумушчу топ түзүлсүн. Ал комиссияга жана жумушчу топко Кыргызстандагы насый алуучулардын укугун коргоо элдик кыймылы сунуштаган 10 адамдан кем эмес киши киргизилсин. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Улуттук банк жөнүндө мыйзамга талаптарга жараша өзгөртүүлөрдү 40 күндүн ичинде киргизсин. Ушул мыйзамдагы өзгөртүүлөр күчүнө киргиче Кыргызстандагы кредит алган жарандардын күрөөдөгү үйлөрүн коммерциялык банктар жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сотко берүүсүнө, үйлөрүнөн чыгаруусуна, азыркы күндө сот камагында турган күрөөлөрдү сатууга, сот процессинде болгон кредиттик иштерге 100% саноого мораторий жарыялаган токтомду 10 күндүн ичинде бекитип берсин. Валюталык башкаруу режимине өтүү менен бирге 70 миллиард сомду түзгөн кайра кайрылуучулук фонду түзүлсүн. Мамлекеттик 2 банк аркылуу РСК банк жана Айыл банк Кыргызстандагы коммерциялык банктардан жана микрофинансылык уюмдардан эл тарабынан алынган кредиттер элдин өз эрки менен кайра каржылансын. Кайра каржылоо фондунан алынып пайдаланган кредиттер 3% жок жана узак мөөнөттө 20 жылга чейинки мөөнөттө берилсин. Жерде отургандардын көбү айылдан келгендер. Ошондуктан өзгөчө айыл жеринде жашаган жарандарга биринчи ирет берилсин. Ар бир 7 туат эл менен координаторлордор менен келдиңиздер. Мына ошол 100 000 кол басылган, мөөрү басылган Кыргыз элинин колу ушул кыймылдын төрагасы жана 7 туаттын координатору расмий түрдө кол коюу азиринде чактырылды. Өкмөт аппаратынын финансылык бөлүмүнүн башчысы Алиев Азиз Кубанычбековичке ушул резолюциябызды тапшырып берели.
Анан кыскача билдирет. Ушул жогорку кеңештин төрагасына биз бул резолюцияны ушул элдин атынан тапшырабыз. Эми буйруса ошол комиссияга ушул турган координаторлор кирет, мен дагы кирем. Силердин талабыңарды ömrüm öptükçe talaşı verirsin bana. Ömrüm öptükçe. Yeni yapmayın. Yeni sürüyorum. Milyon ocaklarına getirelim. Rahmat var. Uzun ömürlersiz sana. Büyük bölge yaxşı düşünüp kaldı. Sizlerden çok iyilerdir, sızlardır. Bирок ушул эле ынтымак жолу эле жакшы түз жол экен. Тиги отурган биз шайланган, эл шайланган депутаттар, алар да кыргыздын балдары. Ошолорго ушундай сунуштарды, ушундай талаптарды бул маселеден, бул көйгөйдөн кандай чечим кетүү жолдорун көрсөтүп атабыз. Эми биздин бата көйгөйбүз ошол депутаттарга бата берип койсун, ошолор биздин мыйзамдарды, биз сунуштаган мыйзамдарды кабыл алсын. Жакшыга тилек менен бата жаяйын. Айналайын оğlum, кызыл китепти колго кармадың. Кызыл китепти колго кармасаң, анда кызырлы болсун. Элиңе кырырлы болсун. Ата-бабалар журт башындагы балдарыбызга тилек коёлу. Алар да кыргыз, алар да элим, жерим деген. Бүгүн ушунча жети дубандын эли батаны көккө аксакал тилек коёлу. Ой менен сагаттырып коёлу. Кеп кеңеш менен куруп коёлу. Пайдыбалын түптеп коёлу. Күйүнчөгү чечкисиндеп коёлу. Балдарыбызга, журт башындагы балдарга доо кетпесин. Азыр кызгалыш турмушта турабыз. Будан да кыйындыкта бабалар алысты көрүп чечкен экен. Биз кызы чуу эмес, ыйыктык менен чечиш керек. Биз эмеңгер дүйнөлүк акылман дагышты чечиш керек. Эгер биздин кыргыздын аксакалдары улуу салттын санасы менен, акылмандык көрөгөч менен, көрөмдү дүйнөнүн байлыгы менен, чыйырдын бизи менен, аяндын сезүү менен, килге килебат кылып буйруу менен, көптөн суроо менен чечкен экен. Балдарын 120 депутат ар бир мерди эл шайлады, журт шайлады. Ошо ар жерге барганда тузун таптырат. Наны
жыйналганы манасы менен манасыдарды. Алапкан жайып атай кылды. А баталар Кыргызда жаттаган эмес. Батаны көктөн кайрып берип, дилине салып, касиетин айтылган. Ал силердин жытандаган, дегилер